Өзүңүздөргө баланс кейжини скачать этип алышыңыздар керек. Мындай болот. Play Market'тен баланс кейжини скачать этип регистрация кылып аласыздар. Муну Билайндын офисине барып, атайын каттоодон өткөрүп койсоңуздар, мунун жерге түшкөн акчаңыздар жоголбойт. Кайда кеткенин издеп калбайсыздар. Банк сыяктуу эле атайын регистрация кылып каттоодон өткөрүп коюшат. Мынакей, бул жерге единица катары дагы салышса болот, электронный капчык катары дагы салышса болот. Эл карт картаңызды дагы привязан кылып койсоңуз болот. Бул жердеги сумманы кантип биз чыгарып алабыз? Бул жака түшкөн акчаны. Мисалы, сиз таргетолог кесибин аткарып атасыз, бул жака сизге акча салышат, сиз акчаны кантип чыгарып аласыз? Же болбосо башка картага которуп иштетесиз. Но картаны кошуу деген жерди басабыз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Эл картка, виза картага, мастер картка которуп алганым мүмкүн. Но виза карта дегенди басабыз. Димир банктан, Оптима банктан, Кыргыз коммерциялык банктан, башка банктан ачылган виза карталарды ушул жерден уласаңыздар болот. Муну улап койсоңуздар, ушул картага дагы акчаңыздарды которуп алганы мүмкүн да. Номериңизди привязан кылып койсоңуз. Көрдүңүздөрбү? Мына жерге картаңыздын номерлерин, данныйларыңызды полный жазып, ушул жерге каттап коесуз. Жана да бул жерден единица салганы мүмкүн, но номерди терип, болбосо эл картага акча которсок болот. Номерлерге единица салып берсек болот. Жана сиз которгон, сизге түшкөн акчаларды таппай калбаш үчүн, тарыхы деген жерге кирсеңиз, бул жерде полный сакталып калат. Сиздин балансыңызга түшкөн, сиздин балансыңыздан башка баланска чыккан акчалар полный ушул жерден тапсаңыз болот. Көрдүңүздөрбү? Кирген төлөмдөр, акыркылар, ушинтип ушул жерден карап таап алсаңыздар болот, эгер керек болсо. Мына кантип деген жерине кирсеңиздер, мына бул баланс кейжи боюнча маалыматтар. Ушул видеолорду дагы ачып, бул баланс кейжи менен дагы эмнелерди жасай алабыз, кирип көрсөңүздөр болот.